Урматтуу Үмүт ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздерди түш өткөн ар түрдүү маселелерди элге жана бийликке жеткирүү үчүн ээлүүнү берүүсүнү WhatsApp аркылуу видеого тартып жөнөтсөңүздөр болот. WhatsApp номерибиз 0553 94 94 84. Ээлүүнү сиздер үчүн иштейт. Казакстанда аткезчиликке айыпталып камакка алынган Кыргызстандын Жогорку Кеңешинин депутаты Дамирбек Асылбек уулунун жарандыгы тууралуу атасы комментарий берди. Ата-эне уулунан кабар ала элек деген анын кармалганын жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу укканын айтышты. Депутаттын атасы уулунун Казакстандын жараны деп айтылган маалыматтар жалган экенин белгиледи. Кыргыздын мөмөдө төрөлдүм биякта мен дагы. Ата менен ошо кирпич заводдо турдук. Андан үйлөнүп үйлөнгөндөн кийин анан иштеп жүрдүм баягы эмеде эле. ИПСти иштедим. ИПСти иштеп жүрүп анан биринчи балалуу болгондо кыздуу болдум. Кызымдын аты Алтынгүл, 77-жылкы. Андан кийин анан уулду болдук, балалуу чакалуу болуп жашадык. Анан тиги ким мен өзүм иштеп жүрдүм, балдарымды карап, баарын карап. Энем атамды багып, баарын эметип. Андан кийин анан окугандан кийин тиги биринчи кайсы эмеде болду? Окуду. Уулум. Ушу эме 8-ге 8ге чейин бу эмеде 14 окуду. 14 мына боякта. Бу эме Жолголот жакка баратканда школ бар. Ал мурун эме болчу. Мындай лицей болчу, анан школ болуп калды. Ошондон бүттү. 8ден бүтүп анан бая жерден анан балдар келди. Тренерлерчи. Тренер балдар келди, билип жүргөн, өзү тарбиялап жүргөн. Алар келди да кайтты. Тиги уулуңуздун эмеси бар экен. Мындай эмеси эмеге тренер мастер болуп, тиги болуп, спортсменге аябай шыктуусу бар экен. Ошо биз та эметебиз деди. Бизге бериңиз, биз деген дагы андан ары мындай тиги эме кылабыз деди жана. Киши кылабыз деди да. Спортсмен кылып тиги кылабыз деди. Ошентип анан эметкенден кийин анан бая жерден макул деди. Анан ойлодум, жалгыз эми кантип мен уулумду кенедей чоңой эле кантип жиберем десем жок. Биз карайбыз, аякта эмеси болот, жатаканасы болот, баары болот, окуйт. Эси 10ду бүтпөй калса аяктан окуйт деди. Анан бердик, анан кетти. Анан кат жазып эметип атты, телефон менен салып атты, окуп атам, баары жакшы. Мына жашап атам. Анан баягы греко-римскийде заниматься этип атканда, а жерде тиги тренери деген тренировать этти. Ошентип жеткирди. Анан соревнованияга барып жүрдү, тиге бага барып жүрүп, андан кийин анан окуусун бүттү. Окуусун бүткөндөн кийин тиги окуусун бүтүп анан бая жерден анан мына баарын бүттүм, эми тиги заниматься этип атам деди. Анан баягы эжеи, баягы тренердин тиги эмеси эжеи, ал эжеи экен. Орус тилден заниматься этип эмеси бүттү. Анан окуусун бүткөндөн кийин анан армияга барам деди, армияга барды. 1,5 жыл служить этти. Анан бир ал деген айтып атпаймынбы, мен өзүм Кыргызстанда төрөлдүм, уулум да төрөлдү. Мына кирпич заводдо төрөлгөн. Ата менен бар болчу. Атын ошол эме койду. Андан кийин анан фамилиямда болуптур деп Супатаев Асылбек, Супатаев деп өзүмдүн фамилиям, Асылбек Сатылканович. Анан Супатаев Динарбек Асылбекович болсун деп фамилиямды эметип алып жүрдү. Алып ошол менен окуп эметип жүрдү. Анан ал жал
чек арадан кармалганына сиз чек арадан кармалган мен билбейм, анысын мен кийин уктум. Ошентип келатып, эмеден кармалып калыптыр деди. Андан кийин бу эмеде айтты, телевизордо айтты. Анан радиода айтты, ушинтип айтып атат, ушундай деп атат. Анан бир эки жигит келди, эки СНС дейби, эмне дейт, эмеден келди. Келип анан айтты, аба ушундай балаңызды ушинтип казак деп атат деп. Кайдан казак болот дедим. Атасы мына мен. Андан башка атасы жок. Кирпич заводдо төрөлдү. Кирпич завод азырда турат мына. Үйдө турат ошол. Төрөлгөн жери 8 жашка чейин чоңойгон. Өзүнүн эмесин иши менен баратса керек. Анан эме ушунча киши кармалды деп эмеден радиодон уктуп, аны деле өмөтпейт болчумун. Тип мына андай ойлогон эмес. Аны айтып атпайбы. Биринчи айтты, канча 29 деди, 35 киши деди. Анан жалаң 4 кыргыз бар экен деди. Анан ушундай анан Асылбектин уулу Динарбек ушундай эме Дамирбек ушинтип эметип калыптыр. Эмеси деп атпайбы. Улусу деп. Кайда ченетип калды? Лично ошол эмеден таптыр бу машиненин ичинен. Деп бөлөк жерден бирөөнү кармаганбы? Причем тут аны эметип калды. Значит, бирөө көрө албай атат, көрө албай болсо атай ал депутат болгон үчүн чоңдорду кармайт да. Эмне үчүн тиги 35 кишинин ичинен бөлөк чоңдорду эметкен жок. Биздин балдар менен кичирээк чагында чоңоюп өскөн. Анан эми кандай чоңойгондо булар шаарда болду. Шаарда чоң атасы баары чоң аталары шаарда өскөн. Андан кийин өзүнүн эн атасы шаарда. Анан биз деле баягы эми айыл тууган катары эле билебиз мындай. Мындай чындыгында кийин өзү шаарга кетти Бишкекке. Эч деле жаман көргөн жокпуз. Анан мындай деле өзү жүрүм турмойчу жакшы эле болот. Жүрүм турмуу жакшы эле болот. Эч кандай мындай кудуң билген эмеспиз, короче, бул ушуга чейин. Кандай шайтан бас. Алым деле бала ушул өзү туугандарга. Эми барып ушундай эме менен кармалып калганына биз андайга каршыбыз да, короче. Биз туура эмес көрөбүз да. Муну ушундайга атайын жасап койду муну. Жасап эле койду ойлойбуз биз. Кыска айтканда. Бизге деле билген жасап койду да муну. Эме деп айточу. Казакстандын жараныкын уккан эмеспиз. Оор эки кармалган уктук. Что эки гражданствосы бар экен. туугандары кайсы жарандыкта? Кыргыз. Бар эле, бияктыр бар эле биякта. Бишкек шаарынын тургуну Жибек жол көчөсүндө бир нече күндөн бери жол чырагы иштебей ыңгайсыздык жаратып жатканын айтат. Арча Бешик конуштунун жашоочусу берүүбүзгө кайрылып төмөнкү видео менен бөлүшкөн. Анын маалыматында аталган конуштун жолдору начар абалда болгондуктан аба ырайынын өзгөрүшү менен жашоочулар үчүн тоскоолдуктар жаралууда. Мына бул Арча Бешик конушу Айыл Чиф менен Баба Ата көчөсүнүн кесилиши. Жилой массивдерде көчөлөр ушундай болуп калды мен жылыгандан кийин. Мына буттарыбызда мындай жылтырактар. Антпесең жумушка чейин жетпей каласың. Кабилердин баары булганып. Ушул маселени дагы карап койсоңуздар. Жогору жакта отурган чиновниктер, маршруткага түшкөндөн уялган чиновниктер ушундай көчөлөрдөн уялбайбы? Биздин үнүбүз жетер эми чоңдорго. Мына күндө жумушка кетебиз, пакеттерди кийип алып. Мына жолдор мындай батак. Көрүп алыңыздар. Бул бир гана менин эмес, менин туугандарымдын эмес, бардык эле жылы массивде жашагандардын. Мен чоң көйгөйү деп ойлойм. Депутаттар бирден машинаны минип жумушка барган ордуна жолдорду оңдоп көрүп койсо,
Көргөзөйүн бусун да. Пакеттерди алып барабыз. Чүй облусунун Кемин районунун Актуз айылында алтын чыгарган фабриканын түтүктөрү жарылып, цианид айылда аккан сууларды каптаган. Бул тууралуу маалымат менен бөлүшкөн көрүүчүбүз видеону берүүбүзгө жиберген. Жолдун баарын радиация каптап атат. Эл унчукпай жатат мына ушунун менен. Мал суу ичип атат. Радиацияны суунун өнүгүп баралычы. Жарылган жери. Сайдан аккан суунун кебетеси. Сокулук районундагы ооруканада бейтаптар жаткан бөлүмлөрдө жылуулук жок экенин айткан көрүүчүбүз кезекте видеону жиберген. Ал тиешелүү тараптар көңүл буруп коюусун өтүнөт. Кардиология бөлүмү жүрөк ооруларды дарылагычу жер. Бул жакта оорулуу адамдар, жүрөк ооруп баргандай адамдар жатышат. Жылуулук эч кандай жок Паройдо. Сокулук районуна караштуу чоң больница бул жакта. Карапайым элдер жатышат. Паройдо жылуулук жок. Эптеп, септеп, жылыса жылымы этип турат. Жок, жылыбайт. Элдер үшүп. Түнкүсү кандай болот билбейм, бирок баягы сууктарда кандай жатышты, аны бир гана Кудай билет. Жылытуучу аппараттар да жок экен. Түнкүсүн үшүп атасыздар байке? Түнкүсүн үшүп атасыздар? Кийимчен жатасыздар, Бул жакта апалар жатышат. Эч кандай жылуулук жок. Түнкүсүн ишип калышат. Буларга кандай чара көрүлөт билбейм өкмөттөн. Сокулук районунда жылыткычтар жок. Монтип уруксат бериптир жылыткыч. Бул коопсуздук аябай эле коркунучтуу. Түн ичинде балким чалынып бирөө кулап кетип, ошо менен калпа турса, пол дагы жыгач экен. Кандай болот, бир гана Кудай билет. Бул алтын апалар кандай чара көрүлөт билбейм буларга. Бияктын эмелери эмне кылып жүрөт, кандай иштеп жүрөт, өкмөттөр иштебей эле. Булар кандай түшүнүп болот да. Ушинтип жылыткыч менен жылынышып отурушат экен. Отопление жок. Ысык Ата районундагы Интернационал айылында аба ырайынын өзгөрүшүнөн кийин көчөлөрдү суу каптаган. Айрым жашоочулардын айтымында жертөлө, сарай, мончолоруна чейин суу кирген. Аламүдүн районунун Таштөбө айылынын тургуну берүүбүзгө кайрылган. Ал айылдагы жолдун салынганына аз болгонуна карабастан абалы начар экенин жана тиешелүү тараптар көңүл бурбай жатканын айтат. Ассалам алейкум. Таштөбө айылынын айыл башчылары, айыл өкмөтү, депутаттар ушул жолду бизге Атамбаев убагында жашынакайга салып беришти эле. Эми ушул караңызчы мына азыркы көрүнүштө. Ар бир кар жааган, жамгыр жааган сайын ушул көчөлөрдөн агып түшкөн жолдор, жайында болсо, жайында огороддордон ашкан суулар, ушул
жол, асфальт жол менен тротуардын ортосунда 1 метрден бир аз ашык жер бар. Ушул жерди жанагы арык каскан сокосу бар трактор менен бир аз өтө терең эмес, бир 20-30 сантиметрдин тереңдиктинде тартып өтсө түзүнөн. Анан кийин ошондон чыккан топурактарды алса кичине эле ушул жер оюк болуп калса ушундай көрүнүш болбойт беле деген ойда. Шуну неужели ушул айыл өкмөттүн кишилери кыла албайт? Болбосо мына ушул караңыздарчы, ушул аккан суу жолдун ошо ортосундагы жана жерден ашып асфальтка чыгат. Асфальттан мына момундай көрүнүш болот. Жолдун баарын каптайт. Бул суукта кайра тоңот. Тоңгондон кийин асфальттын кычыктарына кирип кайра жарылып атат. Ушуну бир сураныч, ушуну бир карап койсоңуздар. Ушул жол өзүбүзгө эле керек го ушул я. Ассаламу алейкум, Таш тоо айылынын депутаттары жана ушу бийлик башындагылар. Ушул силерден сураныч эле ушундай бизге жакшы асфальт төшөп бердиңер. Эми ушул төшөлгөн ушул асфальт менен ушул тротуардын ортосунда бир 1 метрден ашык жер бар. Ушул жерге бир ушул азыр агып аткандай кылып арык чыгарып берсеңер. Антпесе мына жолдогу ушул арыктын жоктугунан ушул аккан суу барып туруп ушинтип жолго жайылып атат. Ушу жолубуздун баардыгын талкалап атат. Ошентип анан ар бир үйдөн чыккандар ушул жигиттей болуп кетме менен жолго жайылып баштын айласын кылып атат. Эми ушул жерге бир жанагы арык чыгарган соко менен бир тартып өтө чукур кылбай, кайра тарткан аркылуу тартып кеткен топурактын чекесинде чыккан топурактарды кайра чогултуп кетишке кичине ушул жерди оюраак кылып берсеңер эле ушу жолго чыкпайт эле суу. Жолубуз кайта сакталып калат эле деген суранычта. Ушуну бир карап койсоңуздар. Нарын облусунун Жаңы Жол айылында жолдон өтүп бара жаткан унаага чоң көлөмдөгү таш кулаган. Көрүүчүбүздүн айтымына караганда унаа жарактан чыккан, бирок ичиндеги адамдар жабыркаган эмес. Видео менен аймакты көрүүчүбүз бөлүшкөн. Таш түшкөнүнө канча болду? 20 мүнөттөй болду да. Заманга туптур э. Бул таштар түшкөн турбайбы? Дагы түшүп кетпесин, кача албай калып жүргөн эле, абайлагыла эле, карап иштесеңер. Могу таштар түшкөн турбайбы? Кандайсыз? Могу жака түшүп кетиптир эми? Эртең менен эле караган. Ол жаңы түшүптүр, могу да түшүптүр, могу жактан түшкөн турбайбы? Могу жактан. Тастарын тере бергиле алдыларын бар. Могу жактан тартып койгон. Daha kulak gitmiyor mu ayakta? Tetik çok. Ысык көл облусунун Ак Суу районундагы 30 уулу айылынан тарта Чолпон айылына чейинки жол мына ушундай начар абалда. Айыл тургундары аталган маселеге тиешелүү тараптар көңүл буруп коюусун суранышат. Караколдон баштап эмеге чейин 30 Сапкоз Каракол өйдө Чолокко кетчү жолдор Чолпон айылына машиналар ушинтип акырдан жүрөт. Ушул жол кантадан бери болбойт. Астыда 2 машина кетип баратат, кыбыр алып. Айылдагылардын ушул жаман жолдо шашып кейде кат айдаганда амортизаторлору бат-баттан эле алмаштырышат.
Талас районунун Жонарык айылынын 51 жаштагы тургуну Таалай Эстебесов 23 февраль күнү Талдыбулак айылынан 65 килограмм салмактагы карш кыратты. Өзүнүн айтымында уна оңдогон устакана иштетет. Атайын уруксаат кагаззарын алып каршкырларга аңчылыкка чыгып турат. Бүгүн 23 февраль 2018 жылы Bunu son nasıl geldik. İskender Osmanlı ayda etmediler. Buradan biz aytkanda Kanezavod ayılı, Kanzavod'dan attık. Son kaçtık. Dünkü saat 3:30'da atıldı. O ayıldık turgunlar çakırgan. Oşo karata barıp attık. Şimdi paranın biçiminin başlan jarıyla. Oşo buğa çeyin 5 kaç atkamız. Bu 6-cısı. En çok kaçkır. Atıldı. 70 kilogram sal. 70 kilogram da 60-65 kilogram bu salma. Baldan küçük gelin. Yalnız özünüz emez. Yanında da yardımcı yollar var. Oşo. Талас облусунун Бакай Ата районунун Өзгөрүш айылынын Кашка жол орто мектебинде ата-энелер каража чогултуп балдарына тамак ичүү үчүн идиш-аяк менен камсыз кылганы менен ар бир окуучу ар башка идиш-аяк менен тамактанып жатканын көргөн ата-эне нааразы болуп ашпозчуга кайрылган. Бирок ал каарманыбыздын суроолоруна одоно жооп берген. Буна немеде кирпирдагы. Жанагы идиштер неге өзүнчө турбайт? Жок, өзүнчө турбайт деп кирген жокмун. Ар бир баланын өзүнүн классына өзүнчө акча чогулуп беребиз да. Эмнеге өзүнүн тамактары менен идишине чай куюп бербейт? Сен кандайсың, иштейсиңби ошо эле? Ошондо я порядок кылып. Мен иштейм. Не андемеле келип турбу? Кыйкырбаңыз агай. Кыйкырбаганда эмне? Кандай сен тиешең бар ошо? Мен тиешем бар. Мен балам бу жерде окуп атат. Эртең сарык болуп өлүп калса жооп бересиз. Сарык болуп калса бар текшертип келгиле балдар. Ар бир балдар эме кылгыла. Уктарбы? Ар бир ата-эне келип туруп, бизден келип туруп. Кимип? Сиз бу жерде директор эмессизби? Мен повармын. Повар болсоңуз неге андай сөз айтасыңар, я? Айтам элем, неге айтпайсың? Мен жумушум алы. Сиздин кандайча жумушуңуз? Менин жумушум. Кандайча жумушуңуз? Күнүнөн андемиси бирөө келип туруп эле, башкарып эле. Келебиз, неге келбейсиз агай? Ар кине. Сен айымдан уруксат ал, агайыңан ал, айт, келгиле, чогулуп кел. Келип атам, мен агайга келип атам. Сизге келген жокмунбу? Эмне келип алат, тергөө башкарып кеттиңер. Башкарып кеткен жок, мен айттым, неге бербейсиздер өзүнүн табагына. Ошол жерде мен жүргөнүн билбейсиң сен эмне? Мен билбейм сиз жүргөнүңүздү берди. Кыйкырбаңыз сиз мага. Кыйкырбаса да антип кирбей эле кичиктүү. Кирем, неге кирбейт экен? Сиздин акыңызда жок андан кыйкырганга мага. Мен атым Зульфия. Болду. Зульфиябы? Болду. Балек болсо да сени. Вообще оозун ачтырбай. Болду де. Кимсиз сиз оозун ачтырбагандай? Вот, болду теп кара. Ейде калыңыз, сөгүнбөй. Ар бир класска ар бир сентябрда класстардын эмесин бүт 1-класстан 4-класска чейин топтоп турасыздар. Токтойбуз да агай, келип турабыз. Ошолорго башка нелердин баары макул болсо, андай кылабыз. Аны жок башка нелер болбой эле бир 2-3 жыл атына келе берсеңер, андай кылабыз. Мен өткөндө айткам. 1-класстагы мели жаңы сатылып келет. Аны биз ошо 1-класстын өзүнчө бөлүп берели. Жок, агай, мындай да. Бөлүп бере албайбыз деген. Анан башка ата-энелер бирөөсү да ооз ачпай коюшту, эчтеке кылбай коюшту. Анан ошондой болуп атат да. Анан неме? Эгерде бул сентябрда ата-энелердин баардыгы келет жерге. 1 сентябрда, Анан ошондо жалпы чогулушка алып, салып, ошол жерден маселе коелу. Ушундай талап болуп атат. Эгерде ар бир класс идиш-аягыңарды 1-класста немеге барат керек. идиш-аяктарды сентябрда мектебинде чоюп жүрүшүп. Анан кийин ага чейин баары башка идиш менен тамак чай бергенге аралашып болобуз да. Анан ошого макул болуп, ата-энелердин баардыгы башка класстардагы 2-, 3-, 4 класстардын баардыгы ошого макул болсо, анда мейли ошондой идиш-аяктын баарын класстарга бөлөбүз. Сынгандар бар, төө болгондар бала деген бала, ар кандай болот. Анан ошондой маселе коюп көрөлү, макулбу? Анан антип тияк неме менен сүйлөшүп берет, түз эле мага келсе, алардын иши кайсы? Алар мындай кыл десек ошондой кылат,
мындай болбойт десе болбойт. Токмок шаарынын тургуну кезектеги сүрөттөрү менен бөлүшкөн. Анын маалыматына таянсак, шаардык мэриянын айлана чөйрөсү таштандыга толгон. Урматтуу Үмүт ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздерди туш өткөн ар түрдүү маселелерди элге жана бийликке жеткирүү үчүн ээлүүнү берүүсүнү WhatsApp аркылуу видеого тартып жөнөтсөңүздөр болот. WhatsApp номерибиз 0553 94 94 84. Ээлүүнү сиздер үчүн иштейт.